Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadırlı musulman qalqım. Bardığınızlardan aytыңыздар marek bolsun. Өлкөбүзгө тынчтык орноп, бейкутчулук өкүм сүрсүн. Дүрбөлөңгө түшүп жаткан дүйнө жүзү жакшы күндөргө кайрадан кайтып келсин. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен тыгыз байланышта болуп, алыста туруп жакындан колдоо көрсөтүп жаткан дүйнө кыргыздарына терең ыраазычылык билдирип рахмат айтабыз. Тактап айтканда, Ханты-Мансийск шаарындагы жалпы кыргыз мекендештерге, Манас ата кыргыз улуттук коомуна, Кеңеш бурчу аксакал, аталар жана апаларга, жалпы мекен үчүн жан уруп чуркап жүргөн кыргыздын патриот уул кыздарына. Бул мекендештер 12 000 рубль которуп, курмандык кылышты. Анан албетте биз аманат ишти аткарып, өз даректерине жеткиргенге колдон келишинче аракетибизди жасадык. Мындан сырткары, Якутиядан, Москвадан дагы четте калбай өз салымын кошуп жаткан бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Бардык эл үчүн, мекен үчүн жүрөгү соккон мусулмандарга Аллах таалам ыраазы болсун демекчибиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бардыңыздарга Аллахтын тынччылыгы жана ооруп аткандарга Аллахым шифа берген болсун. Мына Курман айттын бүгүн 3-чү күнү, бардыңыздардын Курман айтыңыздар марек болсун. Чалган курмандыгыңыздарды Алла таалам кабыл кылган болсун. Бүгүн күнү ушундай Алла таалам бир сыноо берип, илдет берип, ушул илдет менен жабыркап жаткандарга Алла таалам Курман айттын берекеси менен ушу садакалардын урматына шифа берген болсун. Мына биз бүгүн Кайрымдуу бол фонду продукталарды дагы бир мекендешибиз бүгүн курбандык чалып, ошо менен биргеликте продукта бизден курбандык бир мекендешибизден, ал мекендешибиз көбүнчө ушул Аллах жолунда көптөгөн жакшылыктарды кылып жүрөт. Албетте ошо бүгүн айтпай эле коелу дегендиктен бирок биз анын атын аттабайбыз. Аллахым кабыл кылган болсун. Ошо биргеликте ушул продукттан жана этти таратуунун алдындабыз буюрса. Бир туугандарыбыз кичине курбандык чалып жеткирип кой дегенден ошону бөлүшүп сиздерге алып келдик элек. Аз да болсо тийип коюңуздар. Ошого бир бата берип коюңуздар. Амин. Эмне тилесе ошого жетсин, эл журт аман болсун, өзүңөр ден-соолук аман бол, эмне тилесеңер ошого жеткил, айдан жылдар өтөт. Амин. Аллахым кабыл кылган болсун. Мына алтын каякта? Жумуштеп атабыз. Анан муну этти бир аз бир туугандарыбыз ошо курмандык чалып, муктажга жеткирип кой дегенден сиздерге алып келип жеткирип атабыз. Муну этке ос тийип, кичине дуа кылып коесуздар. Амин. Шифат берип коюңуз. Şu aytыбыз марек болсун, Алла разы болсун, ишиңер ийгилик болсун. Аллахым экеселеп берсин. Амин. Аман болгула. Курмандык чалгандардын курмандыктары кабыл болсун. Курмандык чалгандардын курмандыгы кабыл болсун. Аллах акбар. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Сиздердин да тынч аман эсен. Allah sonu kılıçını kapatsınlar. Kut bolsun, sonun boluptur. Aytыңар малек болсын. Алейкумассалам. Шалсам албайсың. Айтыңар менен. Тетелана кофе. Жібек, сага да көптөн бери келелекпиз. Азыр мына бүгүн Курман айттын 2-чи күнү буюрса, атайын ошо бир туугандарыбыз бар эле, биздин курмандыгыбыз бар, ошолорду таратып койгула муктаждарга дегенден биз силерге ошо кичине чекесин алып келдик, буюрса бардыгына бир ошолорго бир ыраазычылык билдирип койсуңар. Айтыңар марек болсун, коюңуз колдосун, баары жакшы болсун. Рахмат силерге ушинтип бизге. Assalamu alaikum, ayt marek болсун. Айзада кандай айтканды өткөрдүң? Kaç koyalım, kalanıka salalım ötüsü Аманаттар бар эле. Kaç kalanıka salalım? Yakavun? Бергендерге. Кудайым ушу курмандыкка чалган адамдардын тилегин кабыл кылсын, эки дүйнөдө бактылуу кылсын, балдары менен бактылуу болсун. Ушу Бишкекте, Кыргызстанда
katı kurdal bolot, uşundan amen sen çık eteli. Amin, amin. Kudayım şu günde ne tilesek deniz olur etilep kaldık hazır. Şu deniz olur olsun, tımak olsun, bilgim olsun. Şöyle kadar rahmat. Amin. Eyle aytın mayrek olsun. Şöyle kadar ötkülöydü. Bekku kandaysın Bekku? Саламатсыз көже. Негизи биздин азыркы учурда могу Курбан айтка атайын ниет кылып, биз бир мекендештерибиз мал коюшуп бир күндө сооп табайын деген туугандар бар. Ошол туугандарыбыз мына берген аманатты жандык союп атайын беришкен. Ошол сизге берип коюм тура көрүп атабыз. Sizin kaça balanız var Ece? Балаңыз бар, Meylingizden de Allah'ın bir жақсы dua kılıp, dua kılıp jep koyusuzlar. Namaz okusanız namaz okuyunuz, namazga düşünün.